Жамалович да. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу кесиптештер, албетте каралып аткан маселе өтө көйгөйлүү маселелердин бири. Ошондуктан кайдыгер карабашыбыз керек. Менин биринчи суроом: Кыргызстанда канча хвостохранилище бар? Бардыгы 92, анын 60 өзгөчө кырдаалдар министрлигинин балансында, калганы ар түрдүү мына действующий объекттердин, предприятиялардын балансында. Кийинки суроом: МАГАТЭ эл аралык уюмунан жылына канча акча бөлүнөт? Ошол кайсы фондко түшөт? Ошону кандай пайдаланып атат? Ким жооп берет? Ар кандай кээ бир МАГАТЭнин проекттери бир жылдык эмес, бир жылда мынча беребиз деген планда жок. Проекттердин жүрүшүнө жараша болуп берилет. Анан МАГАТЭ менен иштөө боюнча бүгүнкү күндө жооптуу мамлекеттик орган болуп ГАОСЛХ эсептелет. Ошо азыр маалымат кыскача берип койсун. МАГАТЭ боюнча айтып бере турган болсок, биз ушу МАГАТЭде дагы өзүнүн талаптары бар. Ошо биздин Кыргызстанга да койгон талаптары бар. Технический помощь жана консультация. Ошол эле убакта мамлекеттик айланчылык куруу агенттиги Кыргызстандын мастер планды иштеп чыктык. Ошо өлкөнүн программасын иштеп чыгып, ошол жерде дагы маселени көтөргөнбүз. Ошол жерден эми донорлор менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. 100 миллион евро на рекультивация хвостохранилищ деп. Акыркы жолу МАГАТЭ кайсы жылы акча канча суммада бөлүндү? МАГАТЭ, урматтуу Бакир Жамалович, бул бир эле хвостохранилище менен иштебейт. Бул медицина тармагында иштегендер бар. Башка могул тармактарда ГАОСЛХнын, анан кийин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тармагында иштеген проекттери бар. Мисалы үчүн мына бүгүнкү күндө 2003-төн 2017 жылга чейин 9 проект ишке ашыптыр. Андан сырткары мына азыркы мезгилде иштеп аткан проекттер текущий национальный проект МАГАТЭники. 18-19 жылдарда мына 4 проект иштеп атат. Биринчиси восстановление ядерной медицины дейт. Бул Минздрав алып барып атат. 94,7% аткарылган. Бүгүнкү күндө иштеп атат да. Экинчиси укрепление потенциала радиологической лаборатории санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения. Бул да ошолор 99,3% аткарылды бүгүн. 19 жыл бүтөт. Үчүнчүсү совершенствование системы мониторинга и контроля за местами унаследования урана в соответствии с международным стандартом безопасности. 93,4% аткарылды. Бул МЧС менен алып барып атышат. И кийинкиси ГАОСЛХ менен өкмөт, Минздрав, ГТБ баары чогуу иштеп атат. 4-чү проект совершенствование регулирующей инфраструктуры в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Кыргызской Республики. 96% аткарылган. И кийинки жылдарга дагы азыр айтылгандай биздин сунуштаган проекттерибиз бар МАГАТЭге. Алар менен бүгүнкү күндө кантак абдан жакшы тыгыз иштер алып барылып атат. Рахмат. Мен муну сурап атканым өзүңүздөргө маалым болгондой, мына Кара-Балтада тоок кен комбинаты бар. Ошол уранды кайра көп жылдан бери уранды кайра иштетип келет. Сырьёнун баары Казакстандан келчү. Бүгүнкү күндө 531 гектарды ээлеген хвостохранилище бар. Мына элдердин, ошо жергиликтүү жашоочулардын нааразычылыгы күндөн күнгө өсүп атат. Так, саламаттык сактоо министрине ушул онкология оорусунан канчасы ушул Кара-Балта өрөөнүнөн айтып бере аласызбы? Азыр мен жанында жок. Принцип азыр онкология боюнча биздин жана өлүм көрсөткүч боюнча 12% болуп атат. Жалпы Кыргызстан боюнчачы. Кара-Балтаны азыр ошо бул мониторинг менен бүт баарын жасайбыз азыр жана биздин хвостохранилищтин тегерегиндеги баарын. Мен сизге кагаз жүзүндө алып келип берейинчи деп так болуш үчүн. Сиз мага ошону жазуу жүзүндө берип койсоңуз. Макул, макул. Экинчи, бул суроолордун көтөрүлүп атканы мына Жунда нефтини кайра переработка кылган заводу бар. Андан да сасык түтүндөр чыгат. Бир-эки жолу выездной комитет өткөрдүк. Бирок эч кандай жыйынтык жок. Мына айлана чойрону коргоо агенттигинин төрагасы отурат Рустамов. Сиздин сөзүңүз ар дайым жакшы болуп атат. Түтүн жок, ченедик деп коесуңар. Мен бекерден сураган жокмун да. Кара-Балтада нааразычылыктар көбөйүп атат. Ошондуктан бир мыйзам чегинде карасаңар, инвесторлордун келгени жакшы, аны баарыбыз колдойлу. Бирок мыйзам чегинде экологияны дагы сакташыбыз керек да, элдин келечегинде ойлошубуз керек да.
Бакир Жамал, сөзсүз түрдө себеби дегенде биз контроль жүргөн эмеспиз да. Бизде лаборатория бар. Биз экотех инспекция менен чогуу кошулуп, текшергенге алды жаңы оборудованиебиз бар. Любой время чыкканга биз даярбыз. Эмил Кубатович, сиз бекип атканда мен суроо бердим эле сизге. Ушул бир алынган лицензиялар боюнча бир инвентаризация кылып, ошонун бир жообу мага жазуу жүзүндө берип койсоңуз деп. Ошол иш жүрдүбү же жүргөн жокпу? Ол жүрдү, Бакырдин Жамалович. Азыр жыйынтыктап атабыз, анан жыйынтыктаны силерге сунуштайбыз. 10 секунд. Бардыгы канча лицензия берилип тур? Ошонун ичинен уранга канчасы берилген, алтынга канча лицензия берилген? Ошону айтып берсеңиз. Эми жалпы сан 2571 лицензия бар. Уранга түстөн бергени 9, анан сопутствующий дагы 9. Ошо менен 18 лицензия бар. Рахмат. Алтынга 480. Рахмат.